Аял режиссерлор менен эркек режиссерлордун айырмасы бар экен. Ар кимде бар миң кыял, ал кыялды ким тияр дегендей. Сизге сунуштаганда дароо эле макул болдуңузбу? Же кино эле тартып берсемби, эмне кылам? Ар кандай ойлор болсо керек деп ойлойм да. Мен өзүмдү кабинетте отурган адам катары элестетчү эмесмин да. Жокчулукта жашабаш керек деп ойлойм да. Чыгармачыл адамдар барда жашаш керек. Ошо модель болуш керек, үлгү болуш керек. Сиз келгенде, жетекчи болуп келгенде, айым режиссерлорго да көп көңүл бурулуптур да. Чынында буну айтып коюш керек экен. Кыргызда эч качан кызды мисалы үчүн кемсинткен эмес же кордогон эмес да. Актриса, жакшы көргөн актрисаңыз. Актрисалардын баары эле жагат. Даярсызбы? Даяр. Баштадыкпы, даярсыңарбы? Айымдар кино тартат. Саламатсыздарбы? Сиздер Айымдар кино тартат подкастын көрүп жатасыздар. Биз бул подкастта кино чөйрөсүндөгү айымдар тууралуу, алардын чыгармачылыгы, ошондой эле иш ордундагы теңчилик, эмгек акы, ошо көптөгөн темалар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн дагы бизге студиябызга абдан бизди күттүргөн коногубуз келди. Акжол Бекболотов. Сизди эми режиссер, кинооператор десек дагы болот. Ошондой эле кино департаментинин директору. Акжол байке, рахмат макул болгонуңуз үчүн. Анткени көбүнчө силер ошо Айымдар кино тартат подкастына келип бериңиздер десек эле баары башкача мындай карашат экен да, коркупчу. Анан сиз дароо эле макул болуп ошол биздин студиябызга келип отурасыз. Чоң рахмат. Сизди негизи башынан эле биз режиссер катары билебиз. Мен эми баштап атканда сиз тасмаларыңызды тартып, дүйнөнүн баарын кыдырып, болгон приздердин баарын алып жүргөн кезиңиз болчу. Наргиза Маматкулова экөөңүздөр. Анан силерди көрүп алып, мен суктанып, менин да кинолорум ушундай ийгиликке жетишсе экен дечүмүн да. Ошол тууралуу дагы айтып берсеңиз, анткени азыр баары эле унутуп калды да. Сиз азыр жетекчи болуп, Кыргыз фильм киностудиясынын директору болуп, анан азыр департаментте директор болупчу. Анан ошол сиз Манас университетин аяктагансыз. Азыр ошол Манас университетинин студиясында отурабыз. Биздин демөөрчүлөрүбүздүн бири деп айтсак болот. Биздин подкастыбызды колдоп өзүнүн студиясындагы бизге беришти. Демек ушул жерде сиздин студенттик күндөрүңүз өткөн. Ооба, мен студент кезимде бул жерде теннис ойночубуз негизи. Бул жер спорт зал сыяктуу пайдаланылчу. Азыр болсо студия болуптур. Негизи баштапкы максаты студия болуш керек болчу, бирок биз окуп жүргөндө тилекке каршы теннис ойночубуз, анан күрөш залы функциясын аткарчу. Ооба, студенттик кез ушул жактан өттү. Эми режиссер катары дегенде кандай? Манас университетинин бирден бир талабы дипломдук иш катары сен оператор болгуң келеби, сценарист болгуң келеби, ага карабай баары бир кыска метраждуу тасма жаратуу болчу. Ошол максатта жараткам. Албетте ошол учурдун мыктыларынын бири болду десем болот. Себеби мен баягы мыкты болсун же болбосо фестивалга катышсын максатында эмес, чынында баягы көдөнөн чыккан ойлор деп койсо болот да. Ошонун негизинде эле жаралды. Анан сөзсүз түрдө устаттардын таасири бар. Ал кезде раматлык Талип Ибраимов сабак берип калды бизге ошо драматургиядан. Ал киши сценарийди бир топ оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Ошондой эле Артык Сүйүндүков агайыбыз. Ал болсо баягы режиссурадан, тандоодон, актерлор менен иштөөдөн сөзсүз түрдө көптөгөн нерселердин көзүбүздү ачты десек болот. Мындайча айтканда 3-4 жыл бою теорияда окуп алган билимибизди бир кыска метраждуу тасма менен практика жүзүндө көрө алдык. Эми андан кийин негизи мен баягы режиссер болуу деле анчалык деле мындай кызыккан деле жокмун. Негизи мен башынан эле ошо кинооператормун. Болгону ошо кинооператорлук кесипке чейин жана кыска метраждуу тасмаларды тартып калган үчүн элдер көбүрөөк режиссер катары таанып калып, мени оператор катары реализовага калыптанышыма кичине таасирин берди десем болот. Анткени
ийгиликтүү ошол учурда деп айтайын, ийгиликтүү режиссер менен башка режиссер оператор катары алып иштеши мындайча айтканда ошол режиссерлор үчүн дискомфорт жаратышы мүмкүн болчу да. Мен деле алардын ордунда болсом, менде деле ошондой дискомфорт болмок. Мисалы үчүн сен өзүң жаңы баштап аткан режиссер болсоң, анан сага чейин ийгилик жараткан режиссер бирок ал оператор болуп иштеп аткан болсо, аны чакырыш кичине кыйынчылык жаратышы мүмкүн да. Бул баягы мындай таза психологиялык жактан ошондой болушу мүмкүн. Ошол себептен дейм, бирок кийин кинооператорлук кесипте мен режиссерлук алган билимим мен үчүн аябай эле чоң жардам берди деп ойлойм. Себеби дегенде сценарийде коюлган жана режиссердун ой максатын түшүнүүдө, ошону ишке ашырууда сөзсүз түрдө режиссердук көз караштагы операторлук кесипке аябагандай чоң жардам берет. Көптөр ойлойт операторлук кесипти бул техникалык кесип деп, же болбосо инженерияга жакындатат. Жөн эле тартып коюшат деп. Бул негизи чыгармачылык менен ошо инженерияны айкалыштырган бир кесип деп койсо болот да. Бирок көбүнчө сөзсүз түрдө чыгармачылык жагына басым жасоо. Себеби дегенде кинонун өзү визуалдык искусство болгондуктан кинооператордун колу менен ошо визуализация жаралат да. Ойлонгон ой, жазылган сценарий. Анан ошол визуализация сөзсүз түрдө ошо сценарийдин драматургиясына ылайык келгидей кылып тартуу, атмосферасын туура берүү, актерлорду туура ракурстан же болбосо точкадан алуу жана ошондой эле туура экстерьер баягы тандоо, локацияларды тандоо маселеси турат. Ошонун баарына мисалы үчүн режиссерлук кесип дагы өзүнүн таасирин берет. Жана ошондой эле сүрөтчүлүк дагы болуш керек, бирок тилекке каршы мен анчалык сүрөтчү эмесмин. Бирок түс боюнча, ошол эле композиция боюнча өз алдынча изденүү менен сүрөтчүлөрдүн баягы сүрөтчүлөр менен баарлашуу, сүйлөшүп отуруп ошондой нерселерден мындай өзүмө көп нерселерди алгам да. Ошо 2008-2009 жылдарыбы, 2008 белгисиз маршрут тартылып бүткөндөн кийин Темир Бирназаров мени студиясына чакырып, анда өзү айтыштап отурат эле, анан кайра өзүмдүн студиямды жандандырышым керек деп Тазар кинокомпаниясы дегенде мени чакырган да. Анан ошол жактан сиз менен жолугуп таанышып калгам. Сиз айтышта иштеп жүргөнсүз. Сиз отуруп угуп, жазып, ошол анан эмне болуп атат деп Темир байкеден сурасам, Болот Алимбаев операторлук чеберчиликтен сабак өтүп атат деп айткан да. ВГИКтин бүтүрүүчүлөрүндө чыны менен булар мындай илимди алган да. Илими аябагандай жетишерлик деңгээлде болгон. Себеби дегенде ал кезде пленкага тартылгандыктан кино тармагында иштегендер бул аябагандай көп электен өтүп келип анан ошо кино тармагына иштечү да. Себеби азыркыдай мисалы үчүн файл туура эмес жазылып калды, баары санариптик болгондо өчүрүп коюп кайра тарта бересиң. Ал кезде ар бир метр пленка $3 барабар болгондо сен чыгымга учуратасың деген нерсе да. Бул нерселер кечирилгис нерселер болгон да ошол учурда. Ошол себептен Болот Алимбаев дагы ошо ВГИКтин бүтүрүүчүсү катары ошол кезде мага индивидуалдык сабак берди. Ал үчүн Садык байкеге рахмат айтыш керек. Менин билим алуумдун акчасын ошо Садык байке төлөп берген. Канча төлөп бергенин билбейм. Чынында ал экөө сүйлөшкөн, менин кабарым жок болчу. Бирок жумасына 3 жолу сөз түрдө ошо теория жана практика иретинде сабак өттү. Эми основаларын албетте бул Манас университетинен алганбыз, үйрөнгөнбүз практика жүзүндө. Бирок кинонун техникасы менен, кинонун тили менен үйрөтүүдө телевиденияныкынан аябагандай эле айырмасы бар. Бул жакта кинону теория тармагында үйрөткөнү менен кино техникалар болбогондуктан кыйыныраак болгон да. Ошон үчүн практика жүзүндө ошо теорияларды, бирок теорияны билгендин кереги жок турбайбы дегенден алысмын. Теория сөзсүз түрдө билиниш керек. Себеби теорияны окуп атканда эмнеге деген дайыма суроолор пайда болуп, бул аң сезимде кала берет да.
Анан практика жүзүндө ошо эмнеге деген суроолорго жооп табылат да. Ошо практика жүзүндө көрсө бул мындай болот турбайбы, көрсө мындай турбайбы, баягы окуткан нерсе бул турбайбы, тигил турбайбы деп өзүңө жооп табасың практика жүзүндө. Ошол индивидуалдыкта курс өттүк, курс алдым. Андан кийин болсо раматлык ошо Мураталиев менен тааныштык. Ал киши менен көптөгөн проекттерде иштедим. Эң чоң проекттердин бири бул ошо Курманьян атка тасмасы, тарыхый тасмасы. Ал жерде ал киши башкы оператор болду, мен болсо экинчи оператор болдум. Жана ошондой эле Шамбала тасмасы, ал жерде сопостановщик болдук экөөбүз. Ага чейин анын ортосунда да чоң проект Казакстанда иштедик. Жат деген тасма. Ал жерде дагы Мураталиев башкы оператор болду, мен экинчи оператор болдум. Экинчи оператордун функциясы эмне дегенде, бул башкы оператордун менен режиссердун ойлогон идеясын ишке ашырууда техникалык команда жана техниканы ишке ашырууда ошол реализация кылуу. Реализация функциясы ошо экинчи оператордун мойнунда турат. Мындайча айтканда, гафер, осветительный бригада, техникалык бригада жана ошондой эле операторлук бригаданын башында турган, мындайча айтканда, экинчи режиссер, мисалы үчүн штабтын башчысы болсо, тиги технический жактын штаб башчысы болот да. Ал нерсе дагы аябагандай чоң практика болду. Себеби дегенде Курманьян атка тасмасы 2 жыл тартылды да. 2 жылда биз мисалы үчүн биринчи жылы тартылган нерсе материалын көрүп, ал жердеги практика, андан кийин кайра экинчи жылы улантканда, да 2 бөлүктөн тургандыктан бул мындайча айтканда 2 жылдык курс болду десек болот да биз үчүн. Практикалык курс, Практикалык курс. Ал жерде жеке эле мен баягы окуп үйрөндүм дегенден алысмын. Ошо Курманьян атка тасмасында ассистенттик группада иштеген болсун, бардык ошо азыркы учурда кино тармагында эмгектенип аткан орто муундун өкүлдөрү көбүнчөсү ошо Курманьян атка тасмасында ассистенттик группалардан чыккан балдар. Ооба, көп эле азыр ошол операторлукта иштеп жүрүшөт. Операторлукта дагы, сүрөтчүлөр дагы, костюм жагы болсун, декорация жагы болсун, бардык жагында ошо Курманьян. Себеби бул эмне керек дегенде, эң биринчи кезекте бул ошол кесипте эмгектенип жүргөн кызматкерлерге дух берет экен да. Биздин деле колубуздан келет турбайбы деген нерсечи. Антпесе биз экрандан көрүп эле чочуй беребиз да, көз коркук кылып атыр. Реализация кылып келгенде кадимкидей эле биз деле бүгүнкү күндө ойлойбуз. Мисалы үчүн Голливуд башкача тартат. Жок, Голливуд ушундай эле биз сыяктуу эле эртең менен турат. Эми бизден айырмасы кофе ичер алар. Биз чай ичебиз. Бирок локациясына биз сыяктуу эле эки буту менен басып барат. Мизансценаны коет. Оператор менен режиссер, художниктер кеңешип кесип эле ошо болгон. Ал жерде ошо автоматташтырылган бүт нерсе. Ар бир кесип. Тилекке каршы бизде экинчи составдын кесипкөйлөрү жок болгондуктан дайыма бизде мындайча айтканда экинчи составды биз чыгармачылык карьерадагы тепкич катары көрөбүз. Мындайча айтканда режиссер болуп жатам, ассистент режиссер болот, экинчи режиссер болот, анан режиссер болгонго умтулат. Ал жерде андай эмес. Ассистент бою өмүр бою эмгектенет. Ал ошо ассистенттик кесипти мыкты кылат өмүр бою бирок. Экинчи режиссер, ал экинчи режиссер бойдон өмүр бою мыкты эмгек кылат болду. Режиссер мисалы үчүн эми кээ бирөө ошо этап менен өтүшү мүмкүн, бирок көпчүлүктөр бул нерселерди кесип катары көрөт. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда деле официанттык кесипти кесип катары көрбөйт да эч ким. Баары студенттер иштейт. Бул күнүмдүк акча табуу неме кесиби да. Турция мамлекетине барсаңыз 60 жаштагы официанттарды көрөсүз. Ал ошону менен сыймыктанат, ошону мыкты кылат. Ошон үчүн ошончо ишин мыкты кылган үчүн ал ошончолук деңгээлде үй бүлөсүн бакканчалык акча каражат таба алат. Бизде бир мындай ошо отурукташып калган нерсе бар. Бул билбейм, бир чети жакшыбы, бир чети жаманбы. Бирок кыргыздардын баары же максималист болот да, же төбөсүндө болуш керек, же болбош керек. Төбөсүндө болуш керек. Орто жагында болгонду каалабайт окшойт. Мисалы үчүн ошо биринчи, экинчи, үчүнчү тепкичтерди карасаңыз, бул жаш муундун өкүлдөрү иштечү кесип катары эсептелинет да. Менимче андай болбош керек. Ал жерде дагы ошо улуу муун, орто муун, кичүү муун сыяктуу муундардын бири-бирине
мындай өткөрүлүп берилчү кесип катары мурастан мураска калган сыяктуу процесс жүрүш керек го деп ойлойм да. Ошондой болсо сонун болот эле чынында. Усенов Турсунбайке, Турсун Мамыралиев алар дайыма эле айтат го, биз экинчи режиссер эле. Анткени сиз айткандай ошондой тарбия алып, ошондой билим алышкан да. Анан азыр эстеп кеттим мен дагы бир окуяны. Ошол анда дагы Айтыш фильмде эмгектенип жүргөндө, анда Кыргыз фильм киностудиясында 3 этажда баягы бир күн эле чакырып калдыңыз. Менин образымды ачканда окшошуңар силер. Ошон үчүн чакырдык да. Чакырып калдыңыз да. Асель жүрсөң бир клип тарттык. Көрүп бербейсиңби деп эстеп атасызбы? Күндөр жаңырат, Мирбек Атабековдун клипи. Күндөр жаңырат, күнөсүз бир сагына. Ошол клиптин режиссеру Акжол Бекболотов. Биз жакшы көргөн клип жана ыр. Анан ошондо келип мен көргөм, мен биринчи көрүүчү болушум мүмкүн дебейинби? Фокус группабы? Ооба. Биз көрүп туруп анан өзүңдү айт, оюңду айт деп айткансыңар да. Анан мен көрүп ошол сюжетти да айтсам, анда түшүнүктүү эле болуптур деп айткансыз да. Анткени эми бул биринчи тажрыйбаңыз болгондой. Кантип иштешип калдыңар? Ага чейин деле клиптерди тарткам. Урмат Үсеновго, анан Кундуз Канатбек кызына, анан ошо 3-чү клип болуш керек. Бул кандайча иштеп калганда, ал кезде ошо Мирбек Атабековдун продюсери Канат Култаев болчу. Азыр, по-моему, экөө иштешпейт. Анан Канат байке келип мага ошо киношный сюжет катары мындай окуя менен чагылдырылган клип керек. Анан ошо киностудиядан келип тартышым керек. Себеби башка жактардан кылганда баягы ырдын ритми менен эле баягы кооздолгон фондордо жарк-журк этирип тартырып коет. Мага ошо сюжет сыяктуу Мирбектин ошол учурга чейинки немесинде ошо сюжетный линия менен кеткен клипи жок деп ошону заказ беришкенден жанагы сюжетти ойлоп, ошо Күндөр жаңыраттын сюжетин ойлоп тартканбыз. Анан ал жерде баягы улам артка чегинүү, кайра реалдуулук, анан элестетүү, ушул сыяктуу нерселер бар да баягы. Анан артка чегинүү, анан жай элестетүү, анан реалдуулукту чагылдырганда аябай кыйналдык да. Анткени эми ал кезде биринчи минуттун ичинде. Анан ошол учурда дагы баягы чеберчиликтин жетишсиздигинен көп нерселерди баягы туура эмесирээк кылып алганыбызды сездик. Эми бирок аны айтпайсың да, моя туура эмес кылып алыптырбыз. Анан техникалык жактан кыйналганбыз чынында. Эмнеге дегенде Red One камерасы биринчи келген, анан кино тарта элек болчу. Ошондо ошо клипке тартканда ошо кинокамера мененчи. Анан ал кинокамеранын да сырын көп жакшы билбейбиз. Анан оор алчы. Анан штативи да оор болуп, мындай манипуляция кылууда аябай кыйналганбыз да. Биринчиден жаңы техника болгондуктан коркуу сезими бар. Экинчиден ошо көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн мындай жеткиликтүү изилдебегендиктен. Жана ошондой эле эми мындайча айтканда бир кыска метраждуу тасма жараткандай эле энергия жумшадык да. Бул тарых бүгүнкү күндө балким бүгүнкү көз караш менен караганда сапаты анчалык эмес клиптерден болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок ошол учурда аябагандай эле мындай ооз калынып, элдин баары сүйлөгөн клип болгон десем болот. Клиптин бирден бир максаты бул ыр катары бир өмүр сүрөт, ыр композиция катарычы. Анан экинчи өмүр бериш үчүн ошо клип тартылат. Анан клип жакшы болсо, ал ыр дагы да экинчи өмүрүн улайт да. Ошол себептен ошо клиптин да сапаттуу болушу бул ырдын өмүр сүрүшүнө аябагандай таасир этет. Бирок кандай деп ойлойсуз, ошо киного келгендер дагы кино тартып, анан клип дагы тартып иштесе болобу? Мындай бири-бирине тоскоолдук жаратпайбы? Мен жеке баамымда биринчи ошо клип тартуу башталат этап катары.
анан рекламный ролик тартканга өтөт, андан кийин кыска метраждуу тасмаларга өтөт, анан чоң тасмага башырат. Азыр болсо дагы бир тренд пайда болду. Клиптен кийин реклама менен ошо кыска метраждуу тасманын ортосунда сериал тартуу. Сериалдын да өзүнүн бир жакшы ыкмалары, жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул бат-бат иштөөгө үйрөтөт, так иштөөгө үйрөтөт жана сюжеттин башындагы менен аягындагы окуяларды дайыма ошо точкаларын мээңде сактап жүрүүгө үйрөтөт да. Мындайча айтканда, кинодо кичине жайыраак иштейбиз, баягы маневр жасашы кыйын да. Ал эми сериалда иштегендер аябаганда бат-бат иштейт, дисциплинада болот, жоопкерчиликте болот. Анан ошол адамдар мисалы үчүн кино тармагына өткөндө кинонун процедурасын аябай эле жеңилдетет. Мисалы үчүн ошо сериалда иштеп жүргөн экинчи составды киного алып барып койсо, кинону бат эле өздөштүрөт да. Кино тармагындагылар кичине тарткынчаак дейбизби же болбосо кандай бир мындай баарын процедурна туура жасаганга аракет кылышат да. Ошон үчүн жайлайт да. Ал эми сериалда кээ бир нерселерге көп маани бербестен мындай иштин результатына карап жылышат да. Бирок эми баягы ошо кинонун баягы бийик ою менен сериалдын мыкты функционалдуулугун айкалыштырса, жакшы синтез болот деп ойлойм да. Ошонун арты менен эле мисалы үчүн ошол негизде деле бүгүнкү күндө алыскы чет мамлекеттерде кино сыяктуу болуп сериалдар көбөйбөдү, тарыхый сериалдар көбөйдү. Ошо кино форматында тартып, аны мисалы үчүн көргөндө кино сыяктуу эле көрөсүң, карасаң баланчанчы сезон, баланчанчы серия деп калат. Кинолордон дагы кызыктуу болуп атпайбы сериалдар? Кызыктуу болуп атпайбы. Ошол бул нерсе эмнеден? Ошо айкалышуу синтездин аркасы менен эволюция болду деп ойлойм да. Эми бул дагы башка форматка өтүшү мүмкүн. Эми ал келечектеги технология көрсөтөт да. Жакшы. Анан Акжолбой ошол демек сиз Курманжан Даткага чейин Далмира эже менен иштештиңизби? Курманжан Даткадан кийин Далмира Тилебергенованын Асман алдында деген тасмасына толук метраждуу тасманын биринчи жолу ошо оператор коюучу болуп дебют болуп калды да ошондо. Ошол кандай болду Далмира эже менен иштешкен? Далмира эже келди бизге конокко, анан кыйналганын айтты. Биринчи дебюттук тасмасы болгондуктан кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар болду, сөзсүз түрдө. Анткени Далмира эже үчүн дагы дебюттук тасма болду. Мен үчүн да дебюттук тасма болду. Сүрөтчү коюучубуз үчүн дагы дебют болду болуш керек. Адис Байке болчу. Бирок менде мындай өтө деле чоң коркунуч болгон жок. Себеби Курманжан Датка тасмасынан кийин мындай ас группа менен иштеген жеңил болот экен. Бат-бат кыймылдайсың. Көп деле баягы мындай толкундануу же болбосо кыжалат болуу сезимдери жок да. Баягы сценарийди көргөнсүң, жерлер жакты, локациялар. Ошонун негизинде эле иш алып бардык. Мен үчүн эч деле кыйынчылык болгон жок. Болгону эми кемчиликтер кетти десек болот. Ал дагы ошо практиканын аздыгынан болуш керек. Мисалы үчүн ошо жана таштар кулагандарды дагы да күчөтүү максатында же болбосо бүгүнкү күндөгүдөй ошол кезде визуалдык эффекттер болгондо балким ошо күчөтүү иретинде кылат белекпиз болсо, мындайча айтканда тоонун кырына баарыбыз тартуучу топтун баары чогулуп алып таш чогултабыз кырына. Анан бир дублда баарыбыз даярданып алып, 1-2 камера менен анан жана таштардын кулаганын тартабыз. Ал кезде ошо кино мыкты болсун, кино үчүн аябагандай мындай сарсанаа болдук да. Ошол себептен болуш керек. Мындай ийгиликтүү, эч кандай мындай кырсыксыз бүттү десек болот. Анан актерлордун ойногондору, актерлордун тандалышы дагы жакшы. Анан өзүнүн баягы
искренне фильм болгон орусча окуя айтканда. ичи ошо мындай чын жүрөктөн чыкканы билинип турат да. Аял режиссерлор менен эркек режиссерлордун айырмасы бар бекен? Ошону айтып бериңизчи. Ар кимде бар миң кыял, ал кыялды ким тияр дегендей, эми кыялдар эркекте деле болот, аялдарда деле болот. Эркектердин оор басырыктуусу болот, аялдардын деле оор басырыктуусу болот. Бирок Далим эреже менен иштешкенде Далим эреже эгер мындай конструктивдүү сын, анан конструктивдүү сунуш айтсаң, сөзсүз түрдө кабыл алат. Сөзсүз түрдө аргументированный болуш керек да, бирок жөн эле мага жаккан жок эмес, эмне үчүн жакпай атат. Ошону айтып түшүндүрүп, эми негизи эле ошондой болуш керек. Критика болсун, сунуш болсун, сөзсүз түрдө аргументированный, баягы конструктивный болуш керек деп ойлойм да. Эми чыгармачылык жок нерсени бар кылып жаратып аткандан кийин ошондой бир тупик жерге келгенде дагы ошо жол таап, ошондон чыгып кетүү дагы бул чыгармачылык деп ойлойм да. Ошон Далим эреже дагы бирок ошол менин тартуучу топ аябай колдоду. Мындай гармонияда деле иштедик, бирок ушундай текшерүүлөр болгон, тоскоолдуктарды жаратып атты деп өзү дагы айтты да. Анан ошол финансылык жактан текшерүүлөр болгон окшойт да. Эмнеге сарпталды, кайсыл акча каяка кетип атат депчи. Эмнеге ошондой болду десем, мага ишенишкен жок окшойт. Анткени биринчи тасмам дебюттук тасмам болду, анан экинчиден мен айыммын, анан ошон үчүн дагы мындай ишеним болгон эмес го, ошого дагы мындай текшерүү жиберишти деп айтты да. Сиз андай көз карашта карабай эле келдиңиз да тасмасындачы? Мындай чакырганда. Эми чынчынына келсе, мисалы үчүн мен аял кишилердин чыгарма жарата албайт же режиссер боло албайт деген ой башынан эле жок болчу менде, андай ой. Эгер башында жакпай калса, экинчи, үчүнчүлөрүнө бармак эмесмин да. Бүгүнкү күндө мен кызматта тургандыктан мамлекет тарабынан каржыланган тасмаларда мен иштегенге акым жок. Жетекчилик катары эле. Ошондо жетекчи катары четте карап эле ичиң ачышып кала бересиң, ошо сагынасың. Бирок эми баягы жеке жактардан сунуштар түшсө, баягы финансылык жагы мамлекеттен эмес, мындай жеке тараптардан болсо, чыгып иштегенге болот. Студиялар. Албетте жетекчилик уруксаат берсе. Бирок эми баягы өзүбүз чыгармачыл адам болгондон кийин чыгармачылык менен дагы алектенип турбасак, терс таасирин берип коюшу мүмкүн да. Бул азыркы иштеп аткан ишке деле кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ар бир чыгармачыл адам бар ошо ар бир адамда кандайдыр бир чыгармачылык жөндөм бар. Ошол бирөөнүкү ачылат, бирөөнүкү ачылбайт. Ошо ачылбай калган адамдар менин оюмча ошо кесепетин тартат да. Кандайдыр бир терс таасирлери менен деп коеюн. Эми аны конкреттүү түрдө айта албайбыз. Ал эми чыгармачылык жактан бул эмне? Чыгармачылык деген эмне? Бул жан дүйнөнүн өзүнүн жыргалы да. Өзүңдүн жан дүйнөңдү өзүңдү өзүң кубантуу да, мындайча айткандачы. Бир нерсе жасайсың, ошондон өзүң рахат аласың, жан дүйнөң мындайча айтканда эмнени каалап атса ошону экранга чалдырасың. Жок, бул баягы мисалы үчүн ошол эле могу шырдак кийиз жазасың, бул да чыгармачылыкка кирет да. Кол өнөрчүлүк чыгармачылык, то есть ал оюну ар кандай оюшу мүмкүн, ар кандай түс неметиши мүмкүн, элестетиши мүмкүн, түшүндө көрүшү мүмкүн, кандайдыр бир баягы оймо чиймелерди ошону мындай ишке ашырып колго урунган бир буюм катары даяр болуп чыккандан кийин ал ошондон рахат алат да. Ошол сыяктуу эле кинодо деле, сүрөттө деле, баардыгы эле ошо искусство тармагында ошондой болуш керек деп ойлойм. Анан ар бир адам сөзсүз түрдө, мисалы үчүн ар бир адам чыгармачылыкка жакын болбосо, башка кесиптин ээлери дейин, ошо чыгармачылыкка тиешеси жок башка кесиптин ээлери. Анда алар театрга барбаш керек, музыка укпаш керек, кино көрбөш керек болчу да. Мага жакпайт чыгармачылык депчи. Бул жашоонун бир бөлүгү катары эсептелгенден кийин ар бир адамда сөзсүз түрдө чыгармачылыкка бөлүнгөн көөдөндө белгиленген бир пайызда немеси бар да, бөлүгү бар да, сөзсүз түрдө.
ошо кээ бири ошол талантын өөрчүтүп кетет. өөрчүтүп кетет, кээ бири Кээ бирөө эми басып койгонго туура келет дегендей. Кээ бирөө башка жагынан чыгарат. сиз ошол кино тармагында иштеп азыр ошол кинооператор, режиссер болгондо да стабилдүү эмгек акы албайсыз да. Мисалы үчүнчү эми азырбы жетекчи катары бир ушундой кыйынчылыктар болду беле? Тескерисинче чыгармачылык менен алектенип жүргөндө финансылык кирешем көбүрөөк болчу азыркыга караганда. Анткени бир жылда 2 же 3 тасма жаратсаң, азыркы бир жылдык кирешемден 1,5-2 эсеге көбүрөөк болчу. Жана ошондой эле эки чоң проекттин ортосунда кыска рекламный роликтерге же болбосо жанагындай даректүү тасмаларга же дагы бир ушул сыяктуу бир майда чүйдө заказдар түшчү. Алар менен алектенгенде жакшы эле болуп калчу. Анан эң негизгиси бир тармакка жооп бергидей жоопкерчилик жок болчу да. Ал жерде ошо проектинин визуалдык жагына гана жооп берчүсүң. Азыр болсо бир тармактын ошо бүтүндүү саясатына жоопкерчилик бар. Эми бул да болсо бүгүнкү күндө мага жүктөлгөн миссия деп ойлойм. Билимим жетишинче, күчүмдүн жетишинче ошо миссияны аткарганга аракет кылам. Себеби киночулар баары бир менин төркүнүм да, алардын маселесин чечүүдө. Анан дагы бир убактысы келер. Менден да энергиясы ашып ташкан, менден да билимдүү бир жаш жигит же айым келер. Ал дагы андан ары улап кетсе, эми муунга берилүүчү процесс ушул сыяктуу жүрүш керек деп ойлойм. Ар ким өзүнүн убагында, өзүнүн доорунда ошо жүктөлгөн миссиясын туура так аткарып берсе, ошол. Ошол Кыргыз фильм киностудиясына биринчи жетекчи болуп келдиңиз. Анан сизге сунуштаганда дароо эле макул болдуңузбу? Же кино эле тартып берсемби, эмне кылам? Ар кандай ойлор болсо керек деп ойлойм да. Мындай ой келди да. Сунуш келгенде мен өзүмдү кабинетте отурган адам катары элестетчү эмесмин да. Анан бирок учур ошондой болуп калды. Кандай деп айтсам? Жетекчи болбосоң деле жүрө бересиң. Жетекчи болсоң, ошо өзүңө окшогондорго шарт түзүп берүүгө дагы да мүмкүнчүлүк. Себеби билесиздер да баягы эчтекеге жооп бербей жүргөндө сын пикир көбүрөөк айтып коесуң да. Баягы оозго ээ боло албай деген сыяктуучу. Анан ошол нерселерди дагы ошо реализация кылууга мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандан кийин биздин баягы суроо талап ошо шарттарды жакшыртканга салымыңды кош деген нерсе болгондон кийин анан макул болууга туура келди. Анан ал жерде эми шарттарды канчалык деңгээлде оңдой алдым билбейм, бирок эң негизгиси ошо тартылуучу фильмдердин бүгүнкү күндөгү ошо инфляцияларын эске алуу менен бюджеттерин көтөрдүк десек болот. Мисалы үчүн ошо 2014-15 жылдары эң биринчи жолу 6 миллион болуп көтөрүлгөн экен, ошол бойдон калып калган. Андан бери мен жаңылышпасам бери дегенде 2 жолу инфляция болгон. Ал бүгүнкү күндө 12 менен 20-нын ортосунда болуш керек болчу да бюджет. Бир толук метраждуу көркөм тасманын 12 миллиондон 20 миллион сомго чейин болуш керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө азыр 10 менен 15 миллион сомдун тегерегинде. Бул да жакшы. Анан ошол акырындан көтөрүлүп отуруп, эми бүгүнкү күндө ошого келдик. Бирок чыгармачыл адамдар мындай жокчулукта жашабаш керек деп ойлойм да. Чыгармачыл адамдар бардар жашаш керек. Ошо модель болуш керек, үлгү болуш керек ошол чыгармачылыкта. Анткени ошол эле билим тармагын алалы же болбосо ошо маданият тармагын алалы, баары тең мындай үлгү катарында ошондой деңгээлде чыгарманын арты менен бай бардар жашаса, коомчулук дагы ошондой жашоого умтулат эле деген ойдомун да.
Анан кээ бир адамдар үчүн көп угулушу мүмкүн бул фильмдин бюджети 10 миллион сом деген үчүн, бирок бир нерсени эске алышыбыз керек. Мисалы 10 миллион сом болгондо деле соцфонд, налог аны мунусу менен отуруп 8 миллиондой калат. Анан гонорар, автордук баягы гонорарлар же болбосо автордук укукка бөлүнгөн суммалар, анан айлык акы аны мунусу болуп отуруп баягы жетпей да калат. түздөн түз чыгымдарга ошонун бир 4 миллион сому калышы мүмкүн, 3 миллион сому калышы мүмкүн. Ал болсо 35-40 күндүк экспедиционный съемкага жанагынча бир съемочный группада 35-40 киши ошол командировкада жүргөндө жетпей да калышы мүмкүн да. Анан баягы кээде таң калам, ошо бул кыргыздардын бирден бир өзгөчөлүгү болуш керек. Баягы көөдөнүндө бир нерсе туйлап туруп алса, ошону ишке ашырыш үчүн баарына даяр болуп калат. Башка мамлекеттерде мисалы үчүн определенный сумма, определенный бюджет чогултуп жетмейинче ишти башташпайт да. Андай системада актан арым кубат деле иштейт. 6-8 жылдап акча чогултуп анан тартат го. Ооба. Эми биз да ошону үйрөнүшүбүз керек чынында. Бул кандай десем, дүйнөлүк кинематография интеграция болуунун бирден бир жолу бул ошо копродукция. Копродукция жолуна кантип барабыз дегенде эле кайра жана ошо өзүбүздүн финансыларыбыз алардыкы менен теңме тең болбосо дагы кичине жакындаш керек. Ошондо мындай тең ата иретинде сүйлөшүү, тең ата иретиндеги баягы шарттарын сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн копродукция кылаарда аныкы кымбат нерсе, сеники арзан нерсе болгондо үлүш бөлүштүрүү шарттарында кыйынчылыктар жаралат. Ошол себептен бюджеттер акырындык менен көтөрүлүш керек. Эми баягы в пределах разумного дейт го. Бирок ошол эле учурда ар бир чыгармачыл адамдын эмгек акысы мындайча айтканда бүгүнкү күндө бардар жашаган деңгээлде болуш керек деп ойлойм. Ошол сиз жетекчи болуп келгенде азыр өткөндө отуруп ушул берүүгө да даярданып атып, сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, мен жөнүндө касып чыктым окшойт деп. Чын эле изилдеп, ар бир келген каарман жөнүндө изилдөө жүргүзүшүм керек да. Анан ошондо ойлонуп отурсам, сиз келгенде, жетекчи болуп келгенде, айым режиссерлорго да көп көңүл бурулуптур да. Чынында муну айтып коюш керек экен. Анткени Таберик канча жылдан бери экинчи режиссер болуп иштейт, бирок өзү билими боюнча режиссер. Көркөм фильмдердин Бешеналиева атындагы искусство университетин аяктаган. Кино тартам, келгенден бери эле кино тартам деп жүрөт да. Таберик киносун тартты, жакшы кино тартты кыргыз фильминден. Андан кийин Сүйүма тартты Дарек тасмасын. Менин 2 тасмама жардам бердиңиздер. Ошол эле Теңирберди тасмасына 800 000 бөлүнүп берилди, постпродакшнына. Кыргыздын Кыран тасмасынын 2 сериясын тарттым, 2 миллион кетти. Бирок ошол 2 миллион 800 000 менен да ызычы болуп кеткенбиз. Асель Жураева алып береткен. Улам акча бөлүнө береби депчи. Бирок ошого карабастан ошондой сөздөр дагы болду, эмне алып эч кимди уккан жоксуз да, сизчи. Анан өзүңүз мени чакырып алып кабинетке айткансыз. Асель, эч кимди укпа, киноңду жасай бер. Мен бул жерде отурганча сени колдойм депчи. Мага ошол эле сөз керек болчу да, чынындачы. Ага чейин ооба баарын кыйратып жүргендей эле чыкканмын ошол жерденчи, эч кимди укпайм депчи. Анткени чынында билбейм, эми биз баары бир сезимтал болгондуктан бардык нерсеге көңүл буруп капалана берет экенбиз да. Анан ошондой жетекчилер көп болсо дейсиң да. Чынында мындай Кыргыз фильм киностудиясында жетекчи болгондо көп нерселерди, реформаларды жасадыңыз деп ойлойм да менчи. Эми азыркы жетекчилик деле көп реформаларды жасайт болуш керек. Жасайт деген үмүттөмүн. Себеби дегенде эми кинодон алыс эмес киши. Эми мен чынында сен азыр айтсаң ойлонуп атам, бирок мындай айым режиссерлорду колдош керек деп деле ойлоп отурмун чынында. Мен болгону баягы дебюттук тасма деген түшүнүктү киргизгенге туура келди. Себеби дегенде Ырыс Окенова дагы тарткан. Ырыс Окенова дагы келип Манас жүзүндө тарткан. Көрдүңүз, 4 киши болду. Жаш режиссерлорго мүмкүнчүлүк бериш керек да. Мамлекеттин бирден бир функциясы бул
ошо жаш таланттарды таабуу, издөө, анан аларды ошо чоң жолго салуу болуп эсептелинет. Дебюттук тасма берип мүмкүнчүлүгүн көрмөйүнчө биз мыкты режиссер болорун кантип аныктайбыз, кантип билебиз? Ал ошо биринчи, экинчи тасмасынан эле билинет да. Кандай тасма жарата алары. Мындайча айтканда идиреги барбы жокпу ошол нерсе көрүнөт. Сөзсүз түрдө дебюттук тасмаларды киргиздик. Ошол эле толук метраждуу тасма катары Тынчтык Абылкасымов ошо өзүнүн RR 404 тасмасын чыгарды. Жаман эмес тасма болду десек болот. Буюрса ошо 24-жылы ал тасма дагы ошо элдин сынына коюлат, прокатка чыгат. Ошону да пландаштырып жатабыз. Ошол Табериктин тасмасы жаман болгон жок. Буюрса келечекте дагы чоң тасма жаратчу айымдардын катарын толуктайт деген ишеничтемин. Ошо аты чыгып калды да. Сүйүм Кан дагы мисалы үчүн даректүү тасмаларда өзүн аябай жакшы көрсөтө алды. Чет элдик продакшн студиялар менен кызмат көрсөтүп, мындай иш алып барууда дагы өзүн продюсер катары көрсөтө алды. Жана ошондой эле өзүң 2 толук метраждуу тасманы бүтүрдүң. 3-4 сериясы эмне калды, ошону сурап коеюнчу. Тартып атасыңбы? Эми тартам. Бирок уксаңыз керек, немеге Олимпиадага барганга уруксат бербей коюшту. Жок, Олимпиадага силер өзүнчө аккредитация алып, өзүнчө барышыңар керек болчу дагы, өзүнчө иш алып. Өзүнчө кылсак алар мынтип атат да, тиги баягы биз ички кухнясында көрөлү дебедикпи, ошолор менен бирге жүрсөк, бардык жерлерге доступ болот экен да бизгечи. Өзүнчө барсак бизге аккредитация башкача берет дагы, анан мындай көрүүчү катары барып тартсаңар болот дейт. Анда көрүүчү катары тартсак бизге доступ болбой калат да көп жергечи. Азыр ошону ойлоштуруп атабыз, кандай кылабыз дагы деп. Тигилердин командасына киргенде аларга ар бир мамлекеттен спортчу, катышуучу спортчуга жараша квота эле берет экен да. Ошол квотанын бир местасын жеп коет экен да. Мисалы үчүн оператор деле жөнөтөм десең, бир квотаны жейсиң. Режиссер десең дагы бир квотаны жейсиң да. Анан ошон үчүн ал жагына макул болбогондордун бирден бир себеби ошол. Андан көрөк ал квоталарды биз психолог же болбосо массажист ошолорго беребиз деген. Эми ал пайдалуураак чынында. Кээ бир учурларда биз өзүбүздүн позицияны биринчиге коюп алабыз, бирок кээ бир учурларда ошол сыяктуу шарттар болуп калат. Позициябыз экинчи же үчүнчү пландагы туруш керек болуп калат да. Бирок аны менен эле чектелбестен, балким ошо көрүүчү катарда барып, балким жол жобосун таап кетсе болот. Ооба, ошону дагы азыр ойлонуштуруп атабыз. Буюрса быйыл аяктап тартабыз, аягына чыгарабыз. Аягына чыгыш керек, себеби дегенде мунун эми баягы көрүүчүлөргө айтканга болбойт го. Төркүнүн билесиң да. Бул дагы өзүнчө бир мындай
Кыргызстанда бум болчу, бир даректүү тасма болот деген ишеничтемин да. Кино тармагына менин келгеним менен баягы мамлекеттин өкмөт тарабынан маданиятка көңүл буруусу өкө дал келип калды го дейм. Балким мага чейин деле болмоктур, бирок мага чейин бюджет мындай аябагандай эле аз бөлүнгөндүктөн жанагындай бир же эки эле тасма тартышчу да, толук метраждуу. Мен келгенден биринчи эле жылы мындайча айтканда 3 тасмага тартууга мүмкүнчүлүк берилди. Андан кийин эле 1 жылдан кийин андан дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлдү. Быйылкы жылы болсо, мисалы үчүн быйылкы эмес, 23-жыл болуп калды, былтыр. 10 эсе көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Анан ошо 10 эсе мүмкүнчүлүк түзүлгөндөн кийин анан эмнеге 10 эсе көбөйгөн жок деген да көрүүчүлөрдө суроо туулуп калышы мүмкүн. Ага да жооп берип коеюн. Ошо 10 эсе мүмкүнчүлүктүн баарын кино тартууга эмес, материалдык техникалык базаны чыңдоого да жумшалды да. Мындайча айтканда, технологиялык дагы жаңылануу сөзсүз түрдө болуп туруш керек. Заман талабына ылайык жүрүп туруш керек. Себеби кээ бир учурларда айтат го, мисалы үчүн жакшы эле кинолор чыгып атат, эмне үчүн баягы чет элдик же болбосо башка мындай санариптик платформаларга сатылбайт депчи. Сатылбаганын бирден бир себеби ошол техникалык жактан туура келбегендигинде. Мындайча айтканда, же визуалдык жактан, же үн жагынан. Ал үчүн ошо үн жагынан да, визуалдык жактан да сертификациядан өткүдөй бир деңгээлге чыгышыбыз керек да. Ошол Ал үчүн техникалык базаны техника база жаңыланыш керек, заманбап техника болуш керек. Ошону мындайча айтканда мыкты деңгээлде иш алып бара алгандай кесипкөй адистер ошо техникалардын жанында жүрүш керек, иштеш керек, ошолор менен иштегенди билиш керек да. Анан жанагы оператор постановщик болсун, режиссер постановщик болсун, үн режиссер болсун, ошолорго мындайча айтканда техникалык жагынан консультация берип турган адискөй кесипкөй адистер болсо, анан алардын идеяга бай жана техникалык жактан бардык талаптарга жооп берген бир жакшы бир чыгарма аягында жаралат деп ишенсе болот. Ошондо анан Netflixтер менен иштеш баштасак болот. Ооба, ошо мен аттарын айтпай атпайм, атайын реклама болбосун деп, ошон үчүн баягы тергеп айтып атпайм, чет элдик санарип платформа. Анткени чын эле Netflixке кирсең, баягы өзүнүн жоболору бар экен го, баягы техникалык шарттары жоболору бар. Кандай камера тартылыш керек, ошондон баары. Канча К болуш керек, динамикалык диапазондору кандай болуш керек. Мисалы үчүн кээ бир жерлерде технический брак же болбосо творческий брак деген нерселер бар да. Камера титиреп кетиши мүмкүн, же болбосо актер камераны карап койгон учурлар бизде эми билинбейт деп кой бере беришибиз мүмкүн, бирок алар тыкыр баарын карайт. Эмне себептен дегенде, алар бул кинолорго товар катары карайт. Товарды алар кардарга сунуштап атат да. Сунушталган товар сапаттуу деңгээлде болуш керек, кынтыксыз. Анткени ал үчүн акча алынып атат. Анан алар баягы капиталисттик көз караш менен бүт ошол техникалык тапшырмаларын баарын жазып, стандарттарын белгилеп койгондо, ошол стандартка ылайык келсе, сөзсүз түрдө биз сенин товарыңды сатып алабыз деген. Эми бүгүнкү күндө биз ошол тармакта да иш алып барыш үчүн жана жогоруда айтып кеткендей, материалдык техникалык базаларыбыз дагы ошол деңгээлде болуш керек. Анан ошону менен иштеп, ошол техникаларды мындай мыкты өздөштүргөн адистер сөзсүз түрдө пайда болуш керек. Буюрса эми жаңыланат деп ишенебиз. Жаңыланып атат, буюрса биринчи этабы келди. Февраль айынын аягында биринчи этап келет. Ари 35 камералары, Кыргыз фильм киностудиясында. Кук S7 объективдери жана ошондой эле үн жаздыруучу жабдыктар. Мындайча айтканда, операторлук баягы экспедицияга чыгуучу жабдыктардын баары алынып атат. Бирок кемчиликтери бар. Ал кемчиликтерди быйыл толуктайбыз. Сон жаңылыктар. Ошол Кыргыз фильм киностудиясында канча иштеп калдыңыз сиз? Анан 2,5 жыл. 2,5 жыл иштедиңиз, андан кийин кино департаментке жетекчи болуп кеттиңиз. Азыр ал жакта кандай болуп атат?
Ал жакта кандай болсун? Айырмасы бар. Ушу айырмасы бар болуш керек. Айырмасы аябай эле чоң. Ал жерде көбүнчө ошо саясий жагын карагандыктан, саясат жүргүзүү тармагы болгондуктан баардыгын комплекстүү караш керек. Мисалы кыргыз фильмде жүргөндө кино өндүрүү, анан жаш таланттарды ачуу максатын эле көздөчүсүң. Бул жерде комплекстүү. Мындайча айтканда, кино жүгүртүү пропагандасы, кыргыз тасманын иш аракеттери, кино үйүнүн иш аракеттери, кыргыз фильмдин, кыргыз сериалдын иш аракеттери жана регионалдык кинотеатрлардын иш аракеттеринин баарын көзөмөлдөп, анализдеп, ошолорго мындайча айтканда келечекке максат коюу жана иш тапшырма берүү максаттары тургандыктан, ошону менен бирге чет элдик кинематографисттер менен байланыш түзүү жана ошо өткөрүлүп аткан иш чара мааракелердин баары ошо чет элдик кинематографисттер менен алаканы чыңдоо, келечекте копродукция маселелерин түзүү жана биздин кинолорду ал жакта көрсөтүү, алардын киносун бизде көрсөтүү, мындайча айтканда маданий көпүрө, маданий алаканы күчөтүү максатында иштер алып барылат да. Ошол эле мисалы үчүн жанагы өзүң өткөрүп жүргөн айым режиссерлордун форуму, бул дагы ошо былтыр чет элдик деңгээлге форматка чыкты окшойт, анан Ошто өткөрдүк. Ош шаарында өткөрдү. Мисалы ошол региондордо ошол сыяктуу дагы иш чаралардын өткөнү бул ошол региондун жашоочуларына да дем берет деген ишеничтемин да. Анткени ошо айымдар деле режиссер боло алат турбайбы деген сыяктуу түшүнүктүн берилиши, демек бул түшүнүктүн жоктугунан кабар берет да. Мисалы үчүн, эгер бул актуалдуу тема эмес болсо, айым режиссер Кинофорум болбойт болчу. Кинофорум болбойт болчу да. Бул актуалдуу бир көйгөй эмес, бир маселе деп койсок болот. Маселе болуп аткандан кийин демек бар. Ал жакта ошо чет мамлекеттен алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн чакырылган коноктордун негизинде аябагандай бийик деңгээлде өттү. Тилекке каршы мен өзүм катыша алган жокмун. Бирок Биринчи жолу бизге мамлекет колдоо көрсөттү. Биринчи жолу суммада. Билдим. Каражат бөлүндү. Ошону дагы айтып кетейли. Ооба. Анткени 3-чү, 4-чүсүндө эми аз, өтө эле аз суммада кичине бөлүнчү, анан баягы сыйлыктар жагынан да мен сунуштоо катын жиберчүмүн. Ошо айымдарга ардак грамотасын же кыргыз киносунун отличниги деген медаль менен сыйлап коюңуздар депчи. Анан мунусунда бизге жакшы эле мындай мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, атайын каражат бөлүнүп, атайын сиз өзүңүздө иштеген ошол кино департаментинин өкүлүн жөнөтүп, алар катышып, ачылышына, жабылышына катышып, ошол эле учурда Жалал Абадка, Баткенге алар барып, баягы жумуштарын иш сапарында бүтүрүп, ошол анан Маданият министрлигинин өкүлү дагы келип катышып, ошол үчүн дагы мындай 5-чи кинофорумда бизге көңүл бурулду деп сүйүнүп калдык да, чындапчы. Мамлекеттин бирден бир функциясы ошол. Ушул сыяктуу иш чаралар ар ким тармактык ошо мамлекеттик органдар көңүл бөлүш керек жана ошол аркылуу мындай мамлекеттик саясатын жүргүзүш керек деп ойлойм. Мисалы үчүн, ошол эле айымдардын коомдогу ордун жогорулатуу же болбосо мындай калыптандыруу максатында ушул сыяктуу иш чаралар сөзсүз түрдө колдоого алыныш керек деп ойлойм. Эми жеке эле бул силердин кинофорумду колдоо эмес, деги эле ошо Кыргызстанда болуп аткан кинематографияга тиешелүү кандайдыр бир иш чараларга биз эгер максаттуу болсо, эгер чынында мыйзамдарда белгиленген тартиптер бузулбаса, сөзсүз түрдө биз колдоого алабыз. Эмне үчүн албашыбыз керек? Бул мамлекеттин саясаты ошондой жүрүш керек деп ойлойм. Ушундай кинофорум керекпи бизге, мындай айымдар деп? Сөзсүз түрдө керек. Баштап атканда эмне бөлүп атасың деп айтышканда. Эми балким бара чыгармачыл айымдар деп атын өзгөртүшү мүмкүн. Ал жерде режиссер деп эле мындай баса белгилеп атпайсың. Мисалы үчүн, дүйнөдө көп эле чыгармачыл операторлор бар, сүрөтчү, коюучулар бар.
ошолордун тасмалары көрсөткөн. Алар деле мисалы үчүн ошо кинодо өзүнүн режиссердон кем эмес салымын кошуп атпайбы? Үн режиссерлору бар айым. Айымдардан мыкты бум звук операторлор чыгат деп коет мисалы үчүн. Билбейм эмне экенин. Балким ошо үн жаздырууда аябагандай мындай майда жумуш да ал. Анан баягы мындай аябай кынтыксыз так аткарууну талап кылса керек. Анан ошол себептен айтса керек да. Эркекке караганда аял кишилер аябай мыкты аткарат. Ошо бумщик деп коюшат го үн жаздырууда. Ошол. Анан мисалы үчүн экранда жалаң эле эркектер жөнүндө кино тартып берсең деле эч ким көргүсү келбей атат го. Анан сөзсүз түрдө аялдын коомдогу ордун белгилешибиз керек. Калыптандырышыбыз керек. Бул мындайча айтканда эми кыргыздын салтын өзүбүздүн баягы түпкүлүгүбүзгө кайрылып келе турган болсок, Кыргызда эч качан кызды мисалы үчүн кемсинткен эмес же кордогон эмес да. Кыз качан төргө отурат деген баягы мындай логический да суроолор бар го. Ошол сыяктуу. Кемпир, то есть кемпир беле кандай бир ушул логический бир суроосу бар. Ал өзүнүн төркүнүнө барганда депчи, мисалы үчүн төркүнгө келгенде атасы болсо дагы ошо төрдө отурат. Атасынын жанында отурат кыз. Эми ушул салтыбыз эле көп нерсени мындай айтып атат да. Кыргыздын кызга болгон кыздарына болгон мамилеси. Келинге болгон мамиле кай жак болбосун. Эмне үчүн? Себеби ар бирибиздин башыбызда кыздарыбыз бар. Ошол кыздарыбыз деле коомчулукта келечекте кемсинбеш керек деп тарбия беребиз. Кемсинбеш үчүн сен ошо кемсинтпеген коомду пайда кылышыбыз керек да. Негизи адамга адам зыян келтирбеш керек го деп ойлойм да. Кудай жаратып аткандан кийин динде деле бар го, тиги Кудайдын гана алганга акысы бар депчи. Анан бирөөнүн өмүрүнө коркунуч келтиргенге эч кимдин акысы жок го деп ойлойм. Ошол себептен баягы аял эркек деп бөлбөстөн эми ал жакында деле адамзат деп ойлош керек го деп ойлойм. Анан бирок баарын баягы бөлбөш керек дегендин артында мисалы үчүн баягы кыздарды колдобойм деген нерсе жок менде. Жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, аял эң биринчиден эркек үчүн бул эне да. Ошол. Ата үчүн кыз мисалы үчүн. Анан өзүңдүн энең үчүн же өзүңүн каныңан жаралган кызың үчүн кантип жамандык каалайсың? Анан ушул биз 5-чи жолу Ош шаарында өткөрдүк. Кыргызстан айым режиссерлордун кинофорумун. Анан 3-чү күнүндө биз дискуссиялык клуб болду да. Темасы ошол айымдарга квота бөлүнүү керекпи деген темада. Анан ал жерде биз юристтер менен тасма тартууда ошол кино жаатында айымдарга квота бөлүнүү бул зарылбы, керекпи деген темада сүйлөштүк. Ал жерде ошол көрүнүктүү эле айымдар катышып, ар бирибиз өзүбүз пикир алышып, кандай көйгөйлөрүбүз бар, баарын ачык айкын айтып, анан ошол юристтер тарабынан атайын кат жолдоп Маданият министрлигине жөнөткөнбүз. Мен жеке оюмда квотанын кереги жок. Мен мисал катары бир нерсени айтайын. Квота коюлду деп коелу. Белгилүү бир пайызда. Ошол жылы бир дагы эми болушу мүмкүн, андай бир жылы келиши мүмкүн да, бир да айым мисалы үчүн сценарий бербей койду. Сценарий тапшырган жок деп коелу. Бирок квота деген маселе бар. Бирөөгө бериш керек деп. Бирөөгө бериш керек деп, анан көчөдөн бирөөнү таап келип, анан искусственный бир нерселерди жазалып, бул мындайча айтканда коррупционный механизмдерге да жол ачып коюшу мүмкүн да. Бүгүнкү күндө эгер мисалы үчүн кандайдыр бир фактылар болсо, ушул айым келди, анан жок сен айым экенсиң, сен тарта албайсың, же болбосо сага бербейбиз деген кандайдыр бир фактылар болсо, анда чара колдонуш керек. Мен жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, чыгармачылыкта жыныс болбош керек. Мыкты долбоорбу ал эркек болсун, кыз болсун, балекет болсо да бериш керек да. Мыкты чыгарма жаралган атпайбы анткени.
дүйнөгө мыкты чыгарма сунушталган атат да. Анын жолун тосгонго кандай акыбыз бар? Эгер мыкты болуп ошо комиссиянын ошол учурдагы эксперттик кеңештин купулуна толо турган болсо сөзсүз түрдө берилиш керек. Эми мисалы үчүн квота жагын сураганда, анда биз квота пайыздык өлчөмдө бөлүнүш үчүн анда биз эң биринчи кезекте санап чыгышыбыз керек. Чыгармачылыкта же болбосо кесипкө режиссер канча айым бар, канча эркек бар. Действующий. Азыркы бүгүнкү күндө тартып аткан. Анан ошонун негизинде анан чен өлчөм менен 50-ге 50 деген нерсе дагы ошол действующий режиссерлордун чен өлчөмүнө байланыштуу болот да. Мисалы үчүн 10 эркек режиссер болсо, 5 айым режиссер болсо, айымдар менен эркектер 50-50% тең тартыш керек дегенде, эркектерден 5-өө, айымдардан 2,5 тартыш керек анда. Бул ошондо мындай математикалык жактан туура бөлүштүрүү болуп эсептелет. Айымдарда мисалы үчүн 3,5 же 4 мыкты долбоор болуп калсачы, квотадан ашып кетип атпайбы? Керекпи ушул бизге? Мисалы. То есть 10 эркек режиссер, эми азыркы учурда реалдуулукту карайлы, эркектер көбүрөөк. Чыгармачылык могу кино тармагында эмгектенген, алар баары бир басымдуу бөлүгү болуп эсептелет. Аял режиссерлор тилекке каршы азыраак. Эми бул аял режиссерлор режиссурада эгер окутпай аткан болсо бир жөн. Мисалы үчүн баарына эшик ачык, баардык университеттерде айым режиссерлорду, сценаристтерди окутууга баардыгынын эшиги ачык, баардык жерде окуй берсе болот, билим ала берсе болот. Эми ал адамдын тандоосу, мисалы үчүн айымдарды бол сен режиссер бол деп кыйнай албайбыз да. Режиссер болом деген нерсеси. Балким коом тарабынан же үй бүлөлүүсүнөнбү кандайдыр бир басымдар болушу мүмкүн. Эми аял киши кантип режиссер болсун деген сыяктуу, эми аны сен деле өзүңдүн башыңан өткөргөн болушуң керек тууган туушкандардын арасында. Бирок режиссердун бирден бир өзгөчөлүгү ошо коомчулуктун көз карашы басымынан суурулуп чыгып анан режиссер болуу да. Эгер ошого эрки жетпесе, демек ал айым режиссер боло албайт болчу экен да. Туурабы? Мындай баарын мен квотанын түпкүрөгүн казып атам да. Анан 10 эркек режиссерго 5 эркек айым режиссердун туруктуулугу деле бүгүнкү күндүн цифрасы чыгып калат. Эгер нактай эсептей турган болсок. Даже андан азыраак бүгүнкү күндөн азыраак квота тийип калышы мүмкүн. Квотаңар бүттү, болду деп койгонго дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мисалы 4 мыкты айым режиссердун долбоору келсе, силердики квота боюнча 3 болчу, 4-үчүңөр жарабайт деп коюшу мүмкүн. Ошол эле учурда эркек тарапта 5 проекттин 1 мыкты, калганы анча эмес болуп калышы мүмкүн да. Андайда кандай болот? Квотанын айынан мыкты чыгармалар садага чабылып кетпеши керек го деп ойлойм да. Эми ар бир адамдын өзүнүн абийиринде чечим кабыл алып атканда, албетте жана көркөм кеңеш болсун, эксперттик кеңеш болсун, ал ошол жерде мүчө болуп отурган ар бир мүчөнүн өзүнүн абийиринде канчалык деңгээлде чечим кабыл алат. Бирок ошол ар бир кабыл алынып аткан чечими бул кыргыз киносуна, кыргыз чыгармачылыгына, кыргыз маданиятына сөзсүз түрдө өзүнүн белгилүү бир деңгээлде таасирин тийгизет. Өнүгүшүнө дагы, өнүкпөшүнө дагы. Анан ошол кабыл алуу системасы боюнча дагы айтып берсеңиз, анткени бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болушу мүмкүн. Кандай сценарийлерди тапшырса болот, кандай ошол процесс кандай жүрөт, тандоо комиссиясы барбы же көркөм кеңеш карап чыгабы? Ошол жактарын мен го билем, бирок сиз өзүңүз дагы айтып кетсеңиз. Бүгүнкү күндө 3 тараптуу кабыл алуу бар. Биринчи тарабы бул Кыргыз фильм киностудиясында. Ал жерде көркөм кеңеш, өзүлөрүнүн көркөм кеңеши бар. Ал жерге ошо заявка белгилүү бир убактарда жарыяланат. Ошол учурда заявка бериш керек, сценарий менен чогуу, жана өздөрүнүн баягы техникалык талаптары бар. Синопсис, резюме, режиссердун резюмеси, буга чейин тарткан иштери, ушул сыяктуу баягы процедурный немелер бар.
Анан алардын баарын тапшыргандан кийин сөз түрдө сметасы дагы белгиленет. Анан биринчи кезекте редакция карайт. Редакция эмнени карайт? Мамлекеттик саясатка каршы келбейби, экстремисттик же болбосо кандайдыр бир порнографиялык же болбосо биздин мыйзамдар менен, конституция менен баягы чектелген кандайдыр бир сценалар кирип кетпейби, ошол нерселердин баарын изилдеп чыгып, анан көркөм кеңештин кароосуна сунуштайт. Көркөм кеңеш 9 адамдан турат. Ал жерде окуп көрүшөт. Ошондой эле кээ бир учурлар мындай болот: сценарий мыкты болот, бирок режиссердун тажрыйбасы жетишсиздигинен балким күчтүү оператор-постановщик же художник постановщик же көркөм жетекчи кошуп берүү чечими кабыл алынат. Бул дагы туура деп ойлойм. Себеби дегенде эми баягы бул мамлекеттин акчасына тартылып аткандан кийин эч кандай баягы рисктер болбош керек да. Сөз түрдө жакшы чыгарма чыгыш керек. Ошол процедура көркөм кеңештин чечими менен кабыл алынат жана ошондой эле кандайдыр бир сценаларды өзгөртүү же болбосо баягы баш тартуулар болсо кандайдыр бир сахналардан сөз түрдө редакция менен кеңешип, редакциянын макулдуусуз эч кандай жекече чечим кабыл ала албайт. Себеби дегенде сценарий кандай жазылса ошондой бекилген. Ошол сценарийдин негизинде фильм тапшырылышы керек. Эгер бирок бул чектөө эмес, ортодон кандайдыр бир себептерден улам балким фильмдин жакшырышына алып келүүчү жана айтып кеткендей сахналарды өзгөртүү, актерлорду өзгөртүү же болбосо алып салуу же тескерисинче дагы бир сахна кошуу маселелери каралса, сөз түрдө редакциянын макулдугу менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми экинчи жагы болсо, бул кыргыз сериалы. Аты айтып тургандай эле алар сериал менен алектенет. Ал жака дагы ошо заявка иретинде өздөрүнүн сериалдарын тапшырса болот. Алардын да өзүнүн көркөм кеңеши бар. Алар дагы жанагындай эле өздөрүнүн процедурный иштери бар. Алар көрүп карап неметкенден кийин тендер жарыялайт. Анан ошол тендерге катышып, кандайдыр бир темага тендер жарыялайт. Анан ошол темага ылайыктап жана сценарийлерин берип, анан утуп алса болот. Андан кийин субсидия иретинде кинематография департаменти колдоо көрсөтөт. Ал жерде бүтпөй жаткан же болбосо жарым-жартылай фильмдин бюджети табылып, жарым-жартылай табылбай жаткан болсо, колдоо иретинде көрсөтүлөт. Ал жерде да ошо эксперттик кеңеш бар. Эксперттик кеңештин өкүлдөрү башкалардан айырмаланып питчинг иретинде өтөт. Мындайча айтканда, кино долбоорун жакташат, эмне үчүн керек экен, канчалык деңгээлде. Ал жерде да ошо толук экспертиза өтүлөт. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө коркунуч алып келбейби, саясатына каршы келбейби, зордук зомбулук жокпу, бирөөнү баягы кемсинтүүлөр жокпу, улуттар аралык козутуу жокпу сыяктуу маселелер каралат. Андан кийин эксперттик кеңештин колдоосун тапкандан кийин юридикалык жак менен келишим түзүлөт. Анан өндүрүшкө колдоо көрсөтүлөт. Ал жерде дагы ошо эми финансы мамлекет тарабынан берилип аткандан кийин сөз түрдө кайра финансылык отчетун тапшыруу керек. Биз подкасттын аягында 3 суроо беребиз. Биринчи сурообуз бул ошол кыргыз киносундагы сиздин жакшы көргөн тасмаңыз. Кыргыз киносундабы? Геннадий Базаровдун Көчө тасмасы. Режиссерыңыз? Режиссердун мен мындай ойлойт элем да, негизи режиссер бул чыгармачылык адам да чыгарма жаратат. Анан ошо мыкты чыгарган чыгармасынын арты менен ал мыкты режиссер. Бирок сен баягы чапкан сайын көз чыкпайт дейт го. Тарткан сайын эле мыкты боло бербейт да. Анан мен үчүн мыкты режиссер жок. Чыгармалар бар мыкты. Мыкты режиссерлор
жараткан кээде жакшы кээде жакшы кээде жаман. Эми бул дагы жашоо мыйзамы. Жасаганыңдын баары эле шедевр боло берсе, анын да кызыгы жок да. Ошон үчүн бирөөсүн айтсам бирөө таарынып калышы мүмкүн. Мен бүгүнкү баягы кызматтык абалымда бирөөсү мыкты, бирөөсү начар деп айтуудан алыс болушум керек да. Бул баягы кызматтык этикага да туура келбей калат. Ошон үчүн эгер баары мен үчүн мыкты, жана чыгармалардан ошо көчө тасмасы эмнегедир жагат. Актриса, жакшы көргөн актрисаңыз? Актрисалардын баары эле жагат. Азыр бирөөсүн айтып койсом, дагы таарынышат дейсизби? Мени тааныбаган, анан мен тааныбаган актрисалардан айтайынбы? Бүгүнкү күндө чынында эле фаворит аял образдарын мыкты деңгээлде жаратып келаткан бул Талайкан Абазовага деп ойлойм да. Чынында. Мындайча айтканда, жаштарга, жаш келечекте өсүп келаткан актрисалар үчүн да маяк катары болгону кичине бааланбай атат окшойт деп ойлойм. Бааланыш керек го. Үчүнчү суроо. Үчүнчүсү ушу болдубу? Жок, экинчи суроодо бир болчу да, режиссер дагы, актриса да. Үчүнчүсү кинодогу же китептеги жүрөгүңүзгө жаккан каарман. Жанагы список Шиндлера деген кино бар го, ошонун главный герою. Биз баягы кинодо тарелка сындырабыз го, билесиз го? Биз тарелка сындырбайлы деп чечтик. Келген коноктордун кол тамгасын. Ошо сизден кичинекей тарелка кылып койгонсуңар го, чоңураак тарелка болсоң. Бул биринчи сезон бүтүп атат да. Биринчи сезон, кечиресиз. Анан экинчи сезондо башка тарелка болот. Мында казан эле койсоңор болмок, бат эле толуп калат деп айтайын да. Аманга көрсөтпөйсүз. Монсу. Чоң рахмат.